Бүгүн 20-мартка карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 3 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында жаңы очоктор Ош облусунун Ноокат районунда аныкталган. Бүгүнкү күндө дагы 3 адамдын ушу коронавирус менен чалдыкканы биздин менен тастыкталды. Бул азыркы күндө Ноокат районунда болуп жатат. Ошондуктан ал 3 адам дагы биз аркылуу изоляция болуп, өзлөрүнүн медициналык көзөмөлдө туруп, дарылоону алып жатышат. Коронавирус илдетине чалдыккан ноокаттык тургундардын 3-өө тең аялдар. Алар жакында кичи ажылыкка барып келген. Бул тууралуу жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Алтынбек Сулаймановдун жугуштуу илдет жаңы аныкталган 3 кыргызстандыктын тег жайы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. 3 жарандан такталды. Булар дагы ошол Кувейттен Ошко учак менен келген 3 айым. Анан 2 айылдан азыр болсо Ноокатта акимдин буйругу менен ошол ЧС режими киргизилди. Бардык чаралар көрүлүп атат. Бул болсо дезинфекция маселеси. Ошо 2 айыл өкмөттөн 3 жараныбыз 2 рейс менен келген. Кувейттен Ошко, алар дагы ошол жанагы хадж кылып анан келгендер. Бул арада Ош шаарындагы коомдук транспорттарды токтотуу чечими кабыл алынып, Ноокат райондук администрациясынын башчысы Давранбек Маматалиевдин буйругу боюнча Ош облусунун Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кечирсиз, канча сааттан бери ошо блокпост коюп турасыздар, ушуну айтып койсоңуз? Биз билбейбиз. Машиналарды эле өткөзбөйсүздарбы же жөө кишилер дагы? Бул жактан машиналарды чыгарбай жатышат айылга. Кыргызстанда коронавирус жуккан жалпы 6 бейтап бар. Коронавирус боюнча алгачкы учур 18-мартта жарыяланган. Аларда Сауд Аравиядан кичи ажылык сапардан келген Сузактын тургундары. Бүгүнкү күндө алардын абалы канааттандырарлык. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйынында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 2019-жылдагы өкмөттүн иши үчүн отчет берип жатып, кырдаалга байланыштуу өлкө экономикасында абалы оор деп баалады. Анын эсебинде быйыл казынага $450 миллион түшпөй калышы мүмкүн. Каатчылык келатат. Эки проблема, бирөө оору, экинчиси экономикадагы көрүнүштөр. Улуттук валюталардын курсу, баалардын кымбатташы, мына ушундай маселелер болуп атат. Бул боюнча мен ойлойм, кечээ абдан кеңири сүйлөштүк. Бул боюнча өзүбүздүн программабызды, антикризистик программаны жакында даярдап, мурунку кабыл алган программага өзгөртүүлөрдү киргизип алып келебиз. Ал боюнча да силерге толук маалымат берип, сиздер менен чогуу бир жакшы чечимдерге келебиз деген ойдомун. Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов дүйнөгө тарап жаткан вирустун кесепетинен ачарчылык, тартыштык болсо кылмыштуулук күчөп, эл көчөгө чыгат деген пикирде. Эртең оор күн келатат бүт дүйнөдө. Бүт ачарчылык болуп, кыйынчылык болуп, тартыштык болсо, преступность күчөйт. Бардыгы элге көчөгө чыгат, магазиндерди тонойт, эмне кылат, ушуга кетип атат. Ушуга бүт жагына биз даяр болушубуз керек. Ушунун үстүнөн иштешиңиздер керек. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги депутаттын айткандарына жооп берип, өзгөчө маанидеги объектилердин бардыгы көзөмөлдө экендигин белгилешти. Акыркы күндөрү дүйнө жүзү боюнча бийлик бутактары калкты тынчтантууга, паникага алдырбоого чакырып жатат. Тилекке каршы коронавирус Кыргызстанда дагы катталды. Буга байланыштуу биздин жарандар арасында да тынчсыздануу жаралды. Депутаттын айткандары жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу элге тарап жаткандыгына байланыштуу жооп кайтарууга аргасыз болдук. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги мамлекеттик органдар менен биргеликте элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Укук коргоочулар күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда, башаламандыкка жол берилбейт. Мындан сырткары ИИМ эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жалган маалымат тараткандар колго түшүп жаткандыгын кошумчалады. Ушул эле жыйында депутат Алярбек Абжалиев кеч болуп кала электе өзгөчө кырдаал киргизүү керектигин белгиледи. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өзгөчө кырдаал режимин киргизүү үчүн мыйзамга туура келген шарттар керек экендигин айтты. Анан бүгүнкү күндө Мухаммедкалы Дүйшөкевич, ЧСти киргизсе кандай дейсиз? Мамлекетте. ЧСти киргенге өзү мыйзамга жооп бере турган шарттар керек да. Кандай убакта ЧС болот? Мисалы үчүн бир областка кириш үчүн 2 районда ЧС болуш керек.
республикага кириш үчүн 2 областта ЧС болуш керек ушундай. Азыр бүгүн ушуну чечели деп атабыз. Кандай формада болот? Мухат Кылдышевич, мына депутаттар жакшы сунуштарды берип атат. Ушуга кандай? Биз керек болсо депутаттар суббота, воскресенье бүгүн иштейли, ушул бир жыйынтыкка келели. Сиздер да ушуну тартибин карасаңыздар. Эгер киргизе турган болсо, чындыгына кириш керек. Эртең кеч болуп калды элек. Рахмат. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясы билдирүү таратып, эгер өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизиле турган болсо, шайлоо токтой тургандыгын айтышты. Азыркы учурда белгилүү болгондой Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул эмнени билдирет? Ноокатта бизде Көкбел айыл өкмөтүнүн, айыл кеңешинин шайлоосу бар болчу. Албетте бул шайлоо жылдырылыш керек. Ал эми жалпы башка ошо шайлоо өтө турган райондордо, шаарларда же жалпы республика боюнча ошондой кырдаал жарыяланса, белгиленген тартипте, анда шайлоолор өткөрүүгө ал жерде мыйзам жол бербейт. Чек ара жабык турганына байланыштуу Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында калган жарандар бийликке кайрылуу жасашты. Аталган шаарда калган жарандардын айтымында мейманканада дээрлик адам жок болгону кыргызстандыктар гана калган. Мы ждем, зовем наше правительство помочь нам вернуться на родину. На родину хотим. Ал эми өкмөт башчы Абылгазиев жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында чет элде калган жарандарыбызды талаага таштабайбыз деген пикирин айтты. Сөзсүз түрдө ал жарандарыбыз кайсы жерде калды? Чек арада калды, эки мамлекеттин ортосундагы зонада калды. Булардын баарын чечишибиз керек барыбыз. Бирок эми бул эгерде алар мисал үчүн Казакстанды алалы. Казакстанда айтты, кирбейт, чыкпайт деди жарандар. Анан ошолордон транзитке алыш үчүн аларда өзүнчө кайра чечим чыгарып, мына Кыргызстан момундай бир 10 жараны кабыл болуп калыптыр, же 100 жаран ушул жерде туруп калыптыр деп өзүнчө чечим чыгарып бергенге убакыт кетип атат. Бирок аларды сөзсүз коргойбуз дейм, аларды талаага таштабайбыз. Дүйнөдө тарап жаткан коронавирус жана нефтинин баасынын арзандашы доллардын наркынын кескин түрдө жогорулашына алып келди. Мындай пикирин Улуттук банктын төрагасы билдирди. Белгилей кетсек, 19 мартта түштөн кийин 1 АКШ доллары 85 сомду чапчыды. Башка мамлекеттерде эле ушундай курс менен корректировкалар болуп атат да. Көчө Улуттук банк торговый сессиянын ичинде аябай чоң талап болгон долларга. Ошондуктан биз интервенция менен чыгып 84-90дон интервенция жасап туруп, ошо курстун оптималдуу значениясына келдик да. Бүгүнкү 20 мартка карата доллар 80 сомго бааланып 5 сомго ыйлады. Ал эми борбордогу акча алмаштыруучу жайлардын кызматкерлери мындай секирип күтүүсүз болгондугун айтышып, өздөрү айла таппай отургандыктарын билдиришип, камерага жооп берүүдөн баш тартып жатышты. Айрымдары дүйнөдөгү акыркы кырдаал мындай абалдын жаралышына алып келмек деген пикирлерин айтышты. Абал өзүңүздөр көрүп аткандай бир күндө 12 сомго көтөрүлүп кетти доллар. Ал бул любой эле товар катары акча деле товар да. Бул ошо суроо талаптын негизинде көтөрүлдү деп айта алабыз. Анан интервенцияны күттү, коммерческий банктар күттү, бардыгы Нацбанк кандай чара көрөт, ошону күттү. Анан Нацбанк саат кечинде 4:30 интервенция кылып, курсту ушул курсту коюп берди да 85тен. Анан ал 85тен эч кимге алганга орусча тил менен айтканда невыгодно болуп калды доллар. Ошонун негизинде бүгүн эртең менен кайра баан доллардын кунунун түшүшү байкалууда. Азыр коммерческий банктар доллар албай эле эч ким, бирок сатышып атат. Кечиндеги абал эми Улуттук банк интервенция кылып чыкты да, доллардын курсун көтөрүүйдү да, аябайчы. Ошого байланыштуу иштеген жокпуз. Байкап күтүп бүгүнкү күндө кичине стабилизация болгонун күтүп турдук да, ошого байланыштуу эми азыр рынок өзү суроо талапка ылайыктуу курсту азыр кичине мындай ордуна келип жатат да. Ал эми коомчулукта бул абал жөнөкөй гана жарандардын башына түшкөн түйшүк болот деген пикирлер айтылса, айрымдары доллардын кымбаттоосунун таасири деле тийбегендигин айтышууда. Эми керектелүүчү биринчи товарлардын баары кымбаттайт да. Баары ишкерлер ошо шылтоолоп деле баарын кымбаттатат. Элдерге кыйын болот негизичи. Элдерге бир көтөрүлүп алса кайта товардын баасы түшүш бизде проблема. Өкмөттөн эме керек го, контроль керек го.
билбейм, мен ал жөнүндө чындап доллар менен эч кандай эмне кылбаган үчүн эми конечно государствого зыяны тиет мамлекетибизге. Анан мага лично пока билбейм, айта албайм эч нерсе депчи. Зыяны тийген жок да кыскасы. Ал арада доллардын кымбаттаганынан улам Бишкектеги айрым дарыканаларда дары-дармек бааларынын көтөрүлүшү байкалган. Ал эми Улуттук банктын төрагасы доллардын тегерегиндеги кырды ал бир нече күн байкалат да андан соң калыбына келет деген ойдо. Бирок Абдугулов доллар арзандайт, мындан ары да көтөрүлөт деп так жооп бере албайт. Мындай акыбалда эч качан шашып, паникага түшүп, доллар сатып алайын деп эметпеш керек да. Бул эми дүйнө жүзүндө волатильность болуп атканда, бул да өзүнүн таасирин кыргыз сомуна да тийгизет да. Бирок мындай жагдай көпкө созулбайт. Биз 2014-жылы, 15-жылы мындан өткөнбүз да. Паниковать этпей, доллар коммерческий банктар, обменный бюролордо жетиштүү. Бул сыңары пикирин билдирген премьер-министр курстун көтөрүлүшү тууралуу оюн айтып, бул жагдайды түбү көрүнбөгөн бочкага теңеди. Улуттук сомубуздун курсу боюнча биз азыр мындай катуу саясат алып барышыбыз керек. Биз башка мамлекеттерди ээрчип кете берсек, биздин элибиздин бюджетибиздин, экономикабыздын өзүнүн акыбалы башкача да. Биз ошого жараша сөзсүз түрдө бизнести коргогон тарапка алып барышыбыз керек. Анан биз жанагы долларды алып банкага салып койгон методду колдонбошубуз керек. Эгерде биз улам чыгара берсек, аны токтото албайбыз да. Биздин экономикабыз запас жок. Экономикабыз токтото албагандан, значит биз буга жардам беребиз, буга бере албайбыз деп айтышыбыз керек азыр. Ошону айтам да, буга айлыгынан алып, пенсиясын алып, доллар алган баарын токтотушубуз керек азыр. Мисалы үчүн азыр алып барып обменкага таштай берсе, андан ал түбү жок бочка да. Ошон үчүн кечээ сүйлөштүк, муну азыр саясатын чыгаралы. Сөзсүз түрдө бизнести колдошубуз керек. Белгилей кетсек, доллардын кунунун кескин түрдө секириги бул айда жалгыз эмес. Айта кетсек, буга чейин бир түндө 4 сомго көтөрүлүп, коомчулукту бир кыйла дүрбөлөңгө салган. Финансы министрлиги өкмөттүн буйругуна ылайык коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу иш-чараларына акча каражатын которуш үчүн атайын эсеп ачкан. 20 мартка карата аталган эсепке 2 миллион 200 миң сом түштү. Буга чейин саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавируска байланыштуу иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин айлыгына кошумча акча төлөнөрүн кабарлаган.